Саламатсыңарбы? Кутман таңыңар менен. Бүгүн мына күз убагы болуп калган үчүн мына сүт азыктарынын бааларын айтып коеюн дедим. Бул кай жерлерден келет, кандай кылып жасалат ушуларды? Көбүнчө бизге Жалал Абадтан келет. Жети область болсо, Жети областын баары жогунан келет бул. Бири кургатылган, бири өтө кургатылган эмес. Баасы 250 сомдон. Май, сүт, баары жогу, ушулардын баары жогу Жети областын баары жогунан келет. Анан бир эле баада сатабыз 250 сомдон деп. Бул тоголоктору Жалал Абадтан келгендер булар. Жалал Абадтын куруттары. Бул нарынын куруту. Бул чөөгө курут. Кыргыздын эле баягы сары майдан кийинки калган калдыктар чөөгөсү бул да 250ден Жалал Абадтан келет. Бул нарынын сүзмөсү, нарынын эле сүзмөсү болуп калат. Бирок ушул жерде балдар, нарынын балдары ушул Бишкекте эле жашайт, чүйдө. Бул калемпир, мурч, кызыл мурч менен жасалган. Бул дагы Жалал Абадта жасалат. Биздин эле кыргыздын эзме куруту. Кадимки эле илгери ата-энелерибиз эзип берчү кыргыздын эзме куруту. Бул өрүк курут. Өрүк курут. Өрүктөн жасалган курут. Бул 360 килосы. Бул Баткенден келет. Баткендин куруту. Эң жакшы куруттардын бири бул. Аябай жакшы. Бул дагы биздин эле чөөгө курут, бирок Жалал Абадтын куруту аппараттан чыгарылган, бул дагы аябай жакшы. Буну деле Жалал Абадтын куруту, бирок ушул жерде каптетип, копченый кылып балыкты каптетет го, ошондой кылып эле каптетилген 250ден бул дагы баасы. Эми көп түрлүү болгон үчүн элдин суроосуна карап биз бир эле баада сатабыз да, 250 эле сатабыз. Анан май көбүнчө бизге Жалал Абадтан келет. Майлар, сары майлар Жалал Абадтан келет булар. 350ден 330дан кылып сатабыз буларды. Анан балды деле ошо Жалал Абадтыкы келет. Көбүнчө бизге Жалал Абадтыкы Токтогулдукка келет. Монтип таза кылып туруп, жакшынакай кылып туруп сатабыз. Булар килосын 250ден кылабыз. Бунун деле килосы 250ден, бирок тартып туруп беребиз. Мынусу бир 320-300 болуп чыгат. Ушундай. Келгиле. Бул деген кыргыздын эле тамагы болгон үчүн бул эң жакшы тамактардын бири да. Конфетке караганда, печеньеге караганда булардын кальций да эми адамга керектүү нерсе. Айныкча мына балдарга, балдардын сөөгү өскөн убакта балдардын сөөктөрү өстүрөт. Анан бизге окшогон возрасттагылардын болсо, биринчиден давленияны нормализовать этип турат бул. Теңеп жакшы. Анан биздин возрасттагы колдорубуз, буттарыбыз ооруйт. Ошого дагы жакшы жегенге.